Даярсыздарбы? Биз анда баштайбыз. Kırgızımda bata var, bata bergen atalar, bata algan er jigit, elin korkop josaysa, şer jigit dep dаңkalar. Elin korkop josaygan, manaz algan ak bata, Kırgızımdan bata algan, Çыңгыз çıktı dаңктана. Nar üstünü жаңырып, adam gelse araga, Жақшы tilek, жақшы үміт, ағарын алған ақ бата, 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 ақ бата, елім берер ақ бата. Жамғырдан жер көгөргөндөй, батадан ел көгөрдү, бата алған қыз келин, көшөгөсү көгөрүп, her azamат töröldü. Elim jurtum ukkula, Kırgızımda toymuna, ulak tartmay, atşatmay, er jigitler çıkkıla. Koş oyatam gel mağa, koldo batang ber mağa, bakayatam gel mağa, ne birige toy berdik, ak batangdı ber mağa. Elge qarab qol jayap, toy ötkөрgөн çoң ata. Kılsam elime, meynet kılıp jerime, elim berse ak bata, emgekten zenger jigit, aşer jigit, dem koşular demine. El jer üçün can bergen, çolpon bayga, düşon kulgan ak batada, aylanayın ak bata. Kırgızımdın batası, Çыңгызымдын atagoy. Manaz atam gel mağa, güç kubattı ber mağa, bakayatam gel mağa, aksakalın jaykaltıp, ak batangdı ber mağa, bata bata ak bata, elim berer ak bata.
Саламатсыздарбы кутмандуу кыргыз элим. Мына Москва жергесинде канчалаган кыргыз элибиздин коом уюмдарынын катарына кирип, биздин талас элибиз дагы башын бириктирип, өздөрүнүн ынтымак коомун түзүп, бүгүн жаратылыш койнунда жакшынакай пикир алышып, бири-бирибиз менен жакындан таанышып кетели деп, эли журтубуз менен Москва жергесинде жаштар менен активисттер менен мына келип, эс алуу кечебизди, эс алуу күнүбүздү ийгиликтүү өткөрүп алалы деген максатта чогулуп отурабыз. Кудай буйруса, мындан кийин дагы биздин коомдун уюшу максаты бири-бирибизге жакындан жардам көрсөтүү, таланттарыбызды, илимдүү, билимдүү жаштарыбызды жогорку деңгээлде алып чыгуу, элге тааныштыруу, ошондой эле жергебиздеги, мекенибиздеги айылдарыбыздагы көйгөйлөрдү чечүү максатында уюшулуп, көч башында биздин Москвадагы активдүү ага эжелерибиз, инилерибиз, байкелерибиз жүрүшөт. Алдыда сиздерди абдан кызыктуу оюндар, иш-чаралар күтүп атат. Кудай буйруса, ушул жердеги биздин жигиттер ат оюндарын көрсөтүп, келген конокторду тосуп алып, жаркын маанайда эс алдырабыз деп шумаланып, даярданып, кыздарыбыз болсо мына казандарын асып, дасторконун жайып атат. Сиздерди бизден алыстабагыла деп суранып кетер элем. Мен болсо атым Зарыл Өмүралиева, Кыргызстан Жазуучулар союзунун мүчөсү, ал эми оператор биздин таланттуу жигитибиз Фархат Ниязалиев. Азыр мына ушул жерде келген коноктордун камын көрүп, шумалана билектерин түрүнүп, конок күтүү кызматына даяр турган жаштарга барып туруп кичинекей маалымат алсак. Анда эмесе кеттик. Мына эмесе биз талас элибиздин аксакалдар менен жаштарынын чоң ортосуна келдик. Азыр сиздерге мен аксакалдарыбыздын бирине сөз берип тааныштыра кетсем. Маанайыңыз, ой пикириңиз кыскача. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанай абдан жакшы. Бүгүн ушинтип талас коому түзүлүп, уюштуруу маселелери жүргүзүлүп, бүгүнкү ынтымак тамагыбызга бүт таластык туугандарыбызды чакырдык элек. Мына Кудай шүгүр маанай жакшы, эл абдан көп. Буюрса иш алдыда баары жакшы болот деген маанайдабыз. Буюрса ынтымакташып биринчи кадамдарды жасап атабыз. Алдыда чоң ийгиликтер бар, баарыбызда өзүбүздүн тапшырмалар бар, коомдун астында, элдин астында. Ошол милдеттерди аткарууга биз аракеттенебиз. Рахмат. Рахмат сизге дагы, ортоң болсун. Рахмат. Кыздарыбыз, эжелерибиз конок камын даярданып атышат. Эмесе эжеке, өзүңүздү тааныштырып, бүгүнкү маанай жөнүндө жана өзүңүздүн кичинекей оюңузду элибизге каалооңузду. Эли журтум, айланайын таластык элим, ушул бүгүнкү силердин тойчуңар же болбосо тилөөңөр кабыл болсун. Бардык элибиздин жалпы элибизге тынчтык каалайм, ден соолукта болуп ушул баштаган ынтымагыбыз арта берсин. Баарыңарга жакшылык каалайм. Чоң рахмат эже, бар болуңуз. Өзүңүздөр угуп көргөндөй аксакалдарыбыз оюн айтып, эжекелерибиз дасторкон башын баштап, өздөрүнүн каалоосун, пикирин толкундануудан сөз таппай, ушунчалык жүрөгүндө кубанычын билдирип кеткенине күбө болдуңуздар. Ал эми азыр мен сиздерди ошол казан башында эң биринчи кыздардын кызматын көрсөтүп аткан биздин аккууларга алып баргым келип атат. Бүгүнкү конокту күтүүнүн негизги жүгүн көтөргөн биздин жаш кыз келиндерге келдик. Эмесе сөз сизде, өзүңүздү тааныштырып, маанайыңызды айтып кетсеңиз. Мен Жумагүл, Талас районунан Бешташ айылынан болом. Бүгүнкү ушул Талас коомун уюштурган демилгечи топко чоң ыраазычылык билдирем. Кыргыз элине салам айтам, Кыргызстандагы. Рахмат, ортоң болсун кыздар, ишиңер илгери болсун. Мынакей, азыр биз ушул Талас ынтымак коомунун көч башында турган уюштуруучу аксакал агаларыбызга келдик. Анда эмесе сөздү сизден баштасам, өзүңүздү тааныштырып, кыска маанайыңызды, аты жөнүңүздү айтып кетсеңиз. Менин атым Дамирбек, Талас областынын Бакай Ата районунун Кызылсай айылынан болом. Биз жакында ушул өзүбүздүн Москвадагы эмгектенип жаткан мигрант таластыктар жердештерибиздин башын бириктирели деп ушундай ой чечим келип, сунуш киргизип бириктирип атабыз. Бүгүнкү күнүбүз ушул биринчиден тилөө өткөрүү, анан аркасы кичине тойчук болсун деп, бир жаратылышта баарыбызды бетме-бет таанышып, беш бармагыбыздан жеп дегендей чогулуп атабыз. Бүгүнкү чогулушубуз мына көрүп атсыздар өзүңүздөр, жакшы эле маанайда, эл көп, ушунчалык таластык жердештерибиз бар экенине мен деги ойлоп отурум. Акаса көп экенбиз. Мындан уга элеги дагы көп. Бул группаны жаңы ачылды.
буйруса дагы көбөйөбүз. Ынтымагыбыз арта берет. Буйруса колубуздан келген жардамыбызды берүүбүзгө аябайбыз. Алыскы жерде ар кандай жумуш жактан болобу, тигил миграция жагынан болобу, колубуздан келген жардамдарды аябайбыз жердештерибизге. Баарыңарга ишиңерге ийгилик, той жакшы өтсүн. Рахмат агай. Анда эмесе сизге берейин. Өзүңүз жөнүндө кыска маалымат айтып, каалооңузду айтып кетсеңиз. Мен атым Марат, Талас шаарынын Бердика Батыр көчөсүндө жашап чоңойгом. Бул ушу Талас коомун мен азыр эле досум сүйлөп кетти, Дамир деген. Ошо эң биринчи башын баштап, биз ошого Дамирди мен колдоп берем да. Ушу таластыктардын баарын башын бириктирип, Талас коомун ачып, андан кийин мына берде чыгарма балдар бар экен, алар колдоп кетти. Ошо менен мына экинчи жыйын болуп атат. Биринчиси кел кафеден өткөрдүк. Экинчиси мына бүгүн берден түлөө жана артынан той болуп, ушундай жашынакай маанайда тойду өткөрүп атабыз. Ошого биз Талас жердештери дагы чакырабыз. Мен ушунча таластыктар көп экен, мен өзүм ишенбей жүрмүм, ушу Москвада көп жыл болду жүргөнүмө, 10 жылдан ашып кетти. Рахмат агай. Ишиңиздерге ийгилик. Анда эмесе менин жанымда азыр биздин акын эжелерибиз, Таластан чыккан биздин Сыймыктанар эжекебиз Бактыгүл турат. Бактыгүл эже, сөз сизде. Чоң рахмат. Абдан кубанычтуу күндө баягы толкунданганда эмнени айтарыбызды билбей атабыз. Мен төркүндөрүм атым ошо Бакын, туулган жерим, элим дегенде элим Манас, жерим Талас, элим Манас деп. Төркүндөрүмдү көрүп эле төбөсүн көрүп, ушул коомдун уюшканына сүйүнүп, башынан бери катышып келатабыз. Ошо аялдар коому бөлүнүп калган экен, азыр чоң жоопкерчилик деп кызматта чуркап жүрөбүз. Ушул той эмне болсун, баягы чачылган кыргызды Манас атабыз чогулткандай, Россияда чачылган кыргызды ушул коом чогултат. Мен ошого абдан кубанып, өпкө жүрөгүм жөлө чабылып атат. Кудай буйруса бул түбөлүктүү, түптүү коом болот деп кубанып жүрөбүз эл ичинде. Баардыгы ушу ак бата менен болсун. Рахмат эжеке, бар болуңуз. Мен азыр ошол коомубуздун көч башында жүргөн дагы бир байкебизди таап алдым. Адыл байке, анда сизде сөз, кыскача өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, Таластуу туугандарым, алтындарым. Ошо бүгүн биринчи эмес, мына 3-чү жолу жыйын болот Таластар. Ушунчалык кубаныч болот. Бүгүн баягы Талас коомунун биринчи төрөөсү болуп атат. Кудай буйруса мындан жакшылыктар болот деп, буякта жакшы сөздөр бар айтылып атат. Ал сөздөрдүн баары кабыл болсун. Чын эле баягы Талас деген эл ынтымак болот экен, бүгүн байкалып турат. Нар жак бир 150-200 жакын келип атат бала чакасы менен. Бүгүн укканы бар, укпаганы жок, бар дегендей. Ушу Талас коому ачылганда баягы элдер Баткен, Ош, Жалал Абад, Нары, Ныскөлдү баары ачышты. Талас коому силер качан ачасыңар жүздө эле элдин баары. Достор айтып берген. Бул жерден Дамир баштап койду, анан кийин Надыр деп жаштар колдоп кетишти. Бияктан эжелер, карындаштар баары колдошту. Кудай буйруса биздин Таластын ынтымагы абдан жакшы болот деп ойлойм. Бул жакта айткандай биздин Манас чоң атабыз кыргыздардын бар Сибирден, Енисайдан чогултуп келип, кыргыздын башын бириктирди эле. Азыр дүйнө жүзүндө кыргыздардын баары. Ушул коом аркылуу, Талас коому аркылуу кыргыздардын башы биригип, дүйнөдө жаштары келип, Кыргызстан экономикасын, маданиятын көтөрсөк, абдан жакшы болмок. Ушу кыргыздар ушул ынтымактуу болсо Россияда, Кыргызстандагы туугандарыбызда ынтымактуу болот деп ойлойм. Ошон үчүн баарыңар кааларым ак тилек, ишиңерге ийгилик, ден соолук биринчиден. Үй бүлө ынтымак каалайм. Ушул коомубузду жаштар колдогула. Силер үчүн коом, силер үчүн болуп атат. Биз колдоп турабыз, силер иштеп бергиле, жаштар. Колуңарга келип иштегиле. Коом үчүн. Чоң рахмат агай, албетте иштейбиз. Мына азыр дагы биз аксакалдардан сөз алып туруп, эми биз Таластык жаш мырзалардын жанына келдик. Четинен эле сөз бере берсем, сизди жаш деп коюп турум, кечирип коесуз. Өзүңүздү тааныштырып, кыска каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз. Мен атым Жапаркул, Бакатөрөнүн кайын айылынан болом. Ушул жакшы, ушу Таластык жерлештерим аман бололу үчүн жакшы эмелер уюштуруп атырык. Ушул өркүндөп өзү берсин, ден соолук берсин, аманчылык берсин. Кайрылуулукта тынччылык болсун, аманчылык болсун. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Анда эмесе сизге сөз. Рахмат. Ушул бүгүнкү күндүн майрамы менен баардыгын куттуктайм. Бул Московская область боюнча Таластыктардын бул биримдик уюму ачылып атат. Кудай буйруса бүгүн башталышы. Мен өзүм атым Абдылдакан, фамилиям Токтосунов, Бакаята ынтымак айылынан болом. Рахмат, бар болуңуз. А сизчи?
Менин атым Субанбеков Изатбек. Бакай ата районун Калин айланын тургуну болом. Анан эми бул коомдук уюм жөнүндө айта кетсем, аябай жакшы нерсе да. Мына Москвада буйруза таластык туугандарыбыз көбөйүп, мына бүгүн биринчи жолу жакшы бир чоң чогулуш болуп атат, жакшы жөрөлгө да бул. Мындан ары ушундай чогулуштар көп боло берсин. Элибиз ынтымактуу болсун, ден соолуктуу болсун баары. Чоң рахмат. Москва областынын Раменский районундагы Донино айылынын ушунчалык жашыл арча карагай курчаган токоюнда биздин таластык жердештер бүгүн ынтымак ырашкерлиги мындан дагы ашырып, жакшылыктын үстүндө жакын-жакай таанышып, жаратылыш коюнда сыр чечишип, ырдашып кетели деп эс алууга чогулушту. Биз менен болуңуздар. Мындан кийин дагы эң жакшы жаңылыктарыбызды силерге тааныштырып кетебиз. Кандай күрөшө турган канча адам бар? Улак тарта тургандар барбы? Эң тарта турган кыла тургандар барбы? Ошо команда бөлүнүп азыр. Ошого даярданайлар. Туура десе. Баарын монда жолго салып алайлы. Тияк сапар программасы түзөт, анан сырткы кыргыз оюндары дегенде өзүбүз ошо жолго салайлы. Эме болот? Командага түзөбүз, кандай оюндар бар? Ошонун баарын айтып көзгөн киргизип коелу. Ассаламу алейкум, таластык туугандар. Менин атым Надырбек, фамилиям Сооронбаев, Бакай ата районунун Өзгөрүш айылынан болом. Ушул уюштуруучулардын арасындамын мен дагы. Мен бир аз түшүндүрүп берип кетейин. Бардыгы өзүбүздүн колубузда. Бизге эч ким уюштуруп берип, эч ким баарын даярдап неме кылып койгон жок. Өзүңөр билдиңер, бат эле уюшулуп калды. 2-3 күнүн ичинде эле кеттик деп 2-3 кой союлуп кетип, Кудайдын буйругу менен чогулуп калдык да, Кудай насип кылып. Күн дагы өзүбүздүн пейилибизге жараша аябай жакшы, сонун салкын болуп туруп. Азыр мына аксакалдар келди, коноктор келе баштады, башка областтардан да келет. Андан тышкары замминистр миграция боюнча жолдо келатышат, МВДдан да келет өкүлдөр. Анан келгенден кийин официальный ачылышын кылабыз, сүйлөй тургандай каалагандар сүйлөп жазылып дегендей. Азырынча баягы дасторконго, тияка бияка неме жардам бергендер жардам берели. Ашыгырактарыбыз бул жака бир күрөш кылыппы, же болбосо эңишиппи, көк бөрүк аттар даярдалып атат азыр. Көп аттар келгенде көк бөрүк башталат. Ага даярданып өрүлө. Ага чейин бир күрөш же жүгүрмөй же бир нерсе кылып уюштуруп туралы. Өзүңүздөр оюңуздарды, сунушуңуздарды айтыңыздар. Сүйлөй тургандар сүйлөп, же бир кол күрөш кылалы. Кыскасы кызыктуу кылыш, жакшы өткөрүш, ар кимибиздин өзүбүздүн колубузда. Эч ким бул жерде баягы уюштуруучу жоопкерчиликтүү эмес. Только аксакалдарыбыз башында туруп берет. Биз айткандарын ошо аксакалдардыкын кылабыз. Ошон үчүн туугандар, Сапар, кел өзүң бир мындай баягы дух берген бир сөздөрүн айтып турчу башталганча. Мен болсо Каракол деген айылдан, Таластын башындагы Каракол айылынан, бул жака келгениме уже 40 жылдан ашып кетти. Биринчи жолу бүт кыргыздар чогулуп жүрөбүз, биринчи жолу биздин таластар чогулуп атканда мен абдан сүйүнүп атам. Кудай ынтымак берсин. Бул жака келген ар бириңер астыңарга бир максат коюп келдиңер. Ошо максатыңар орундалсын. Бала бакараңар менен аман эсен болгула. Мына айылыбыздан, Кыргызстандан алыс жүрөбүз. Россиянын токоюнда, Россиянын ичинде. Анан бардыгыңарга кааларым ушу чың ден соолук, ишиңерге ийгилик, жакшылык, ынтымак. Ошол. Азыр командага алайлы азыр. Экиге бөлүнүп жана ошо спорт комитетинин балдары бар эмеспи? Спорттон балдар. Нута, Байыш, сен команда бөлүп келбе. Сен кечип боло. Бир немени айтып кетейин, унутуп калыптырмын. Бизге бүгүн мынакей Кудайдын буйругу менен 3 мал жандык союлду. Алардын аттарын анан ачылышта официально айтам. Андан тышкары оюндарга деп ушу көк бөрүгө, күрөшкө, майда чүйдө оюндарга деп биздин Адылбек байкебиз кечөөнү 6000 рубль акча которгон. Ал акча бар. Ошону ортого бөлүп, мүмкүн да кошумча кошом, байге саям дегендер болсо, аны дагы жазып бардыгын кабыл алабыз катары менен.
кызыктуу акча бар. Анан ошого жараша мынакей белбо күрөшүп жүргөн жигиттерибиздин бири, Кыргыздын желегин көтөрүп, чет өлкөгө чейин барып келген жигитибиз. Бул жерде турат. Ушул жигиттер азыр уюштурсун ошо спорт жагын. Азыр мен дайын. Ошо жакшы бир инициатива койду алдын ала чын эле Алуу байке. 6000 сал. Мен да азыр алтын аяга жастырып, мен да 6000 коштум байгеге. Ошо уюштурушчуларга спискке жаздырып коюп, каалагандар болсо демилге коюп, өзүнчө ишкер адамдар болсо, кичине 1000 сом, 2000 сом, 500 сом болсо дагы байгеге, байге фондусуна азыр кошулуп койсоңор, атыңар жазып. Баары ушу камеранын астында айтылат, ким кандай салым кошту. Өзгө ушундай кызыктуу кичине оюн кылайлы. Азыр бисмилла дегенде мына Нута, сен жана өткөндө чогулушта спорт комитетинин уюштуруучусу болдуң. Азыркы эмеде ушурда. Мелбаке. Да, ким? Кел. Неме, Бакаятар районунан бирөө, Кара Бурадан, Манасынан, Талас районунан. Алёш ким? Өкүлдөр келесеңиздер ошол адамдарга уюштуруп башында турганга. Мастер спорт дейт. Кайсы түрдөн? Кыргыз күрөшү. Как раз кыргыз күрөштү силер көтөрөсүңөр. Азыр уюштургула. Балбан балдарды өзүнчө список түзүп, ким катышат? Ошо эме катышсын. Чыккыла уялбай эле ким неге ким күрөшөм дегенде. Улак боюнча ким? Ким эмеде? Нута сен. Шеке ким? Улактын командасы түзгүлө. Улактын өзүнчө кол күрөш боюнча ким эмеде? Одарышта уш. Одарышка ким? Сен Одарышка эмет уюштур, Күрөш бияк. Көкбөрдүн балдарына беребиз. Көкбөрү ким? Каяк тартыш. Көкбөрү кара. Ордого чүгөп келдиңерби? Nerede? Uçkun tapmadı. Arış. Futbol. Bir komanda. Odarış Көкбөрү. Odarış anan Arkan tartış. arkan tartış. Maşına da tartmayın. Ya. O tartış aganda. İyi, bunday. Jaspayak falan göre. Jas gerek. Siz Азыр күрөш болсо. күрөш боюнча эмне дейбиз? Азыр чын айтсак, камерабыз азыр убактуу саат 3кө чейин экен. Ошон үчүн официалдуу ачылышын бир аздан баштайлы, оюнду баштай берели. Ошон үчүн жана бөлүнгөн уюштуруучулар спорттук оюндарын боюнча даяр болгула. Анан кийин байге фондусу боюнча дагы бир сире айтып кетели. Фондубуз азыраак. Мына азыр кече Адылбакебиз байге фондусуна 6000 кошумчасын кошту. Андан соң мен бүгүн мен дагы 6000 сом кошумчаны коштум. Буюрса азыркы күндө 12000 бар. Бул оюнда дагы күрөш, улак тартыш, одарыш, бука тартыш оюндары болот экен. Ошон үчүн байге эмебиз, оюнубуз кызыктуураак болуш үчүн байгеге кошумча кошуучулар Кимеле кызылсыздар? Мына бияка келип жазылып койсоңор, байгенин фондусун кичине көбөйтүп коелу. Аты жөнүңөрдү айтып, объявление кылабыздар камерадан ким кандай кошумча койду, кошту. Ошонун баары бул байге түшөт да азыркы күндө. Андан кийинкисин бул жигити өзүнчө монтаждап тургандан кийин бардык оюндарды кийинкиде жүргүзөбүз. Ато жетишпей калабыз азыр. Ana gelgile kim? 500 сом болса да, 1000 сом болса да, канча болса да кошугула келгиле. Кана бияка кошулгула, кана. Жазылга барыңар, аттыңарды айтабыз азыр. Коомдун атынан болсо да, бир айылдын аттан болсо да чогулуп туруп өткөрсөңөр болот. Баланча айылдан, түгүнчө айылдан. Мына урматтуу мекендештер, бүгүнкү Талас ынтымак коомунун түзүлүшүнө чогулган биздин жаратылыш коюнда эс алуу жыйыныбызга Кыргызстандын мурдагы экс посолу, Москва жана Москва областынын координациялык советинин аксакалдар кеңешинин төрагасы Аттокуров Райымкул Арзмаматович агайыбыз да конок катары келиптир. Эмесе Райымкул агай, кыскача өзүңүздүн каалоо тилегиңиз биздин коомго болгон ой пикириңизди айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Алгач барыңыздар, урматтуу мекендештер, жердештер. Бүгүн биз үчүн, баарыбыз үчүн, кыргыз жамааты үчүн Москва жергесиндеги, Москва облусунун жергесиндеги биздин кыргыз калкыбыздын сыймыктуу, атактуу бул жерде жүргөн биздин мекендештер үчүн абдан кубанычтуу күн болуп турат. Бүгүнкү күнгө чейин түзүлгөн 50-ге жакын 50-дөн өткөн кыргыз жамаатынын коомдук уюмдарынын катарына Талас коому да түзүлүп бүгүн акылдашуу, маектешүү
жыйынына катышып отурабыз. Ошон үчүн баарыңыздарды бүгүн майрамыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Эми кай жерде болсок да, ким болсок да биз кыргызбыз. Биз улуу байыркы калктын, улуу уюткулуу кыргыз калкынын урпактарыбыз. Ошон үчүн кай жерде болсок да, ынтымактуу болсок, биримдикте болсок, бири-бирибиздин арабызда достчулук бекем болсо, буйруса өнүгүүбүз, өсүшүбүз өз деңгээлинде болуп, сыймыктуу биздин келечегибизден бул жерде инсандар отурат. Баары үчүн бүгүн абдан кубанычтуу майрам болуп майрамдын өсү болуп отурабыз. Ошон үчүн баарыңыздарга ынтымакты, ден соолукту, биримдикти каалап кетер элем. Эми баарыбыз ар бирибиздин тагдырыбыздын буйругусуна ылайык бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Канча ынтымак болсо, ошон үчүн арабызда ошончо жеңилчилик болот. Турмушта ак кара болот, ысык суук болот дегендей, ошондой жакшылык жамандыкта бирге болсок, кандай маселе болсо дагы өз арабызда чечип кетүүбүзгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Чакан дүйнөлүк масштабындагы Кыргызстан мамлекетибиздин 6 миллион калкыбыздын 20-22% сыртта жүрөбүз. Ал жүргөндөрүндө санын, кеп санында эмес, сапатында бүт баары жаш кыздарыбыз, жаш энелерибиз, жаш жигиттерибиз жүрүшөт. Ошон үчүн бул жерде иштеп, окуп, билим алып, тажрыйба алып, баарыбызды өлкөбүздүн, мамлекетибиздин, жерибиздин, элибиздин өнүгүүсүнө салым кошсок абдан жакшы болмок. Ал бүт баары алдыда буйруса, баарына жетебиз. Майрамыңыздар кут болсун, урматтуу таластык боордош туугандар. Чоң рахмат агай, биримдикке чакырган сөзүңүз албетте эсибизде. Бизге канат бутак болуп жол көрсөтүп, сиз дагы ар дайым бар болуңуз. Ыраазыбыз. Урматтуу жердештер, мекендештер, жалпы кыргыз эли, мына бүгүнкү Талас ынтымак коомунун уюшулушуна конок катары бизге Москвадагы жалпыбызга маалым активдүү Кей-Жирус коомунун мүчөлөрү келиптир. Анда эмесе кыска оюңарыңыздарды билдирип, өзүңүздөрдү тааныштырып, таластыктарга болгон каалоо тилегиңиздерди билдире кетсеңиздер. Саламатсызбы? Биз Москвадагы ушул кайрымдуулук менен аракет кылып жүргөн Кей-Жирус коомунун мүчөлөрү ушул бүгүнкү Талас коомунун ачылышына келдик да. Анан рахмат элдерге, ушундай ынтымак деген өзүндөй жакшы нерсе. Жакында Нарын коому ачылды, эми сиздер ачылып атасыздар. Бардык элдер биригип, Кыргызстан ушундай ынтымак болсок, элдин өзүгө эле жакшы эле дейбиз да. Коомуңуздар жакшы өнүгө берсин, элдерди ынтымак боло берсин. Ушундай нерселерди баштаган адамдарга чоң рахматыбызды айтабыз. Рахмат. Анда эмесе Асел айым, сөз сизде, өзүңүздү тааныштырып, бизге жалпы эле мекендештерге, кыргыз элине, таластыктарга каалоо сөзүңүз. Саламатсыздарбы? Мен Асел Лапаева, ушул Кей-Жирус коомунун мүчөсүмүн. Бүгүн баарыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктайбыз. В основном ушул уюштуруучуларга чоң ыраазычылык. Майрамыңыздар кут болсун, ынтымагыңыздар ыдырабасын, бекем болсун. Чоң рахмат. Анда эмесе сизге сөз. Салам алейкум. Мен атым Шайлообек Курбаналиев, тоже Кей-Жирус коомунун мүчөсүмүн жана Кадамжай коомунун мүчөсү боломун. Бүгүн ушул талас туугандар чакырып, ушул открытиясына, презентациясына чакырыптыр. Аябай ыраазыбыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Биз биримдик менен бийикпиз баарыбыз. Ушу биримдикте жакшылык иштерди кылып жүрө берели. Чоң рахмат. Мынакей кыргыз элин бөлбөй жарбай, ар дайым биримдикте бир жакадан баш бир жеңден кол чыгаралы деген биздин Москвадагы эл үчүн күйгөн активисттердин бизге болгон бүгүнкү таластыктарга болгон кыска ой тилеги менен баарыңыздар тааныштыңыздар. Эмесе алдыда дагы көп кызык нерселер күтөт. Биз менен болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Кудай буйруса, ошол Талас коомунун асқанымызға жарым саат болды. Жарым саат өтті, 40 минут болды. Құдай бұйырса азыркайнада да бір жарым саатта даяр болып қалады. Тапта құрдақ қошып атады. Даярлықтар жақсы да. Құдай бұйырса мұнан ары жақсы болады деген үміттеміз. Сол записьлар 4-5 бала отырамыз. Записьларда 70 бала.
Мына бүгін қуаныч салтанат қырғызымда жақшылықтан жолығышып бесмында сөзімдің башы бесмилда. Ассалому алейкум қадырман жұртым ағайым, дегенде жалпыңызға амандашып алайын. Жүректің қаны дүркіреп көңілім учат талпына, сағынып салам берейін санжыралу қырғыз халқыма. Açılıp қалтын қавағы қайырлы айтам саламды, аты арытып жол басқан атпай жұртым аманбы. Жарқылдап елдің қавағы жайдар айтам саламды, жақшылыққа бүгін жар болған жалпы қырғыз елім аманбы. Қырқырларда боз үйлері тігілген, қырандығы қылымдарға білінген, қиын күнде қырылбаған қырғызым қырық уықта бір түндікө біріккен. Мына бүгіндағы бардығыстың башуыз бір түндікө бірігіп, мейман достығыз білініп, қуаныштан жүрек түйіліп, қары жашу сөйліп, бүгінгі жол ушаға келдік сүйініп. Адықтан дағы бір қол чайып қойылыр маттығындар келіңіздер. Рахмат, бүгінгі кечебізді ачып беріш үшін мұнаке атағы алайға даңқы далайға жеткен, Москваға барды Қырғызстанға танылып, ел озына алынып келатқан мұнаке Надырбек Соронбаев ағазды шақырып қойылы мұна. Атаның ұлыны, қаластың ұлы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу коноктор, урматтуу таластык жердештерим, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер жана урматтуу биздин аксакалдар. Кош келипсиздер биздин ушу бүгүн Талас коомунун ынтымак, биримдик чогулушуна кош келипсиздер. Бүгүн ошо Кудайдын өкүмү менен, Кудайдын айткан сөзү менен ушул бул жерде башыбыз биригип отурабыз. Кичине кан чыгарып Кудай тамак кылалы деген ниетте бириккенбиз. Кудайдын буйругу менен сиздер да конок болуп келип калдыңыздар. Анда эмесе мен алып баруучулук жагынан өзүмдүн ишимди баштай берейин. Анда эмес ушу Талас коомун, Талас ынтымагын, Талас биримдигин түптөөчүлөрдүн, ошолордун баш сабында турган адамдарды мен сиздерге чакырып кетейин. Анда эмесе биздин ушул Москвада көп жылдан бери жашаган биздин аксакалыбыз, биздин сыйлаган аксакалыбыз Асан аксакалды ортого чакырам. Ушул Талас коомунда өткөндө биздин биринчи чогулушубузда ушул көпчүлүктүн сунушу менен, көпчүлүктүн каалоосу менен төрөгө шайланганча азыркы биздин координатор болуп, биздин Москвадагы белгилүү байкелерибиздин бири ишкер байкебиз, коомдук ишмер байкебиз Бакболот байкебизди чакырып алалы. Координатор. Дагы өзүбүздүн аттуу баштуу эмгеги менен элге таанылган байкелерибиздин бири Дамир байкебизди чакырып алалы. Ошондой эле Москвада эмгеги сиңген дагы биздин аксакалыбыз Марат байкени ортого чакырып алалы. Дагы бир Таластын аксакалы Үсөн аксакалыбызды чакырып алалы ортого. Мына урматтуу коноктор, бул ушул биздин Таластагы биздин азыркы күндө аз убакыттын ичинде топтолгон адамдардын башындагылар. Да мен бир байкени унутуп кетиптирмин бул жерде. Адылбек байкебиз, кыргыз элине таанылган чоң ийгиликтерди кылып жүргөн аксакалыбыз. Ушул адамдар чогулуп жакын арада ушу Талас коомун түптөйлү. Ушул Москвада чет өлкөдө көптөн бери жүрүп, ушул көп болуп калдык. Бирибизге жардамыбызды берели, бирибизге кол көргөзөлү деп ушул адамдардын демилгеси менен келгиле, биригели, келгиле ынтымакты түзөлү деп ушул адамдардын демилгеси менен түзүлдү. Анда эмесе сөздү биздин аксакалыбыз Асан байкеден баштап, анан координаторго ошол менен улантып бере бермекчибиз. Саламатсыңарбы, урматтуу жердештерим, урматтуу коноктор. Мына Надыр айтып кетти, Кудайдын ушул күнү башыбызды кошуп демилгесин демилгечи жаштарыбыз ушу Надыр, Бекболот ушулардын ары бери жүгүрүп элдин бардыгын чакырып шуну организовать эткен ушу силерге чоң рахмат. Энди биздин болсо акыл айтып кеңешибизди берип турган эле неме болбосо калганына картайып калдык дегендей. Мына мен өзүм биякта жүргөнүмө 45 жыл болуп калды. 45 жылдын ичинде
мурда коом деп неметпей бүт эле кыргыз деп чогулчу элек. Азыр Нарын коому түзүлдү, Ызык көл коому түзүлдү, Ош коому түзүлдү. Энди биздики балдар айтып жүрчү эле, таластыктар качан неметет. Таластар ар бири айыл болуп эле коом болуп неметет. Биякта чогулуп атышкан. Мына Надыр Бекболот, силерге рахмат. Ошо бүт Дамир силер ушинтип бүт таласты чогултуп атсыңар. Талас эли силерди унутпайт. Биякта элден жерден алыс жүрөбүз. Аман эсен болгула. Ар бириңердин ушул жакка келген максатыңар бар. Максатыңар орундалсын. Багы чогуу немесек, кандай оор нерсе болсо дагы жеңилирээк көтөрүлүп, ушундай кыргыз элинин ынтымагы арта берсин. Анын ичинде Таластан ынтымагы дагы арта берсин. Ушул. Чоң рахмат Асан Аксакал. Мен бул жерден бир нерсени белгилей кетейин. Баягы ким сахнага чыкса же ким микрофондо сүйлөсө эле ошол адамды баягы мактап же ошол адам баштады түстү дебей эле койсоңуздар бир сураныч. Анткени кыргыз эли намустуу элбиз. Кыргыз эли мен дегенди, мен баштадым, мен кылдым дегенди сүйбөгөн элбиз да. Бардыгыбызда намус бар, бардыгыбызда мен деген нерсе бар. Ошондуктан бүгүнкү түзүүчүлөр же баштоочулар мен эмес же эки киши эмес. Жалпы таластыктар деп айтсам жаңылышпайм да. Неге дегенде жалгыз тарак бак болбойт дейт. 5 адам биригип чоң иш кыла албайбыз эч качан. 2 адам да биригип чоң иш кыла албайбыз. Бир адамдын атын атабай эле жалпы таластыктарга, ушулар баштаганыңыздарга рахмат деп айтсаңыздар ошол туура болот. Чоң рахмат. Анда эмесе биздин координаторубуз, аксакалыбыз, аттуу баштуу биз сыйлаган байкебиз, Бакболот байкебизге сөз берип коелу. Ассаламу алейкум, таластык туугандарым, талас коомунун мүчөлөрү. Ошондой эле атайын бүгүнкү күндө Кудай жалгап Кыргызстандын официалдуу кишилери, ошо миграция службасынын төрагасынын орун басары жердешибиз Таластан Кани заводунан болот экен. Самат Николаевич келиптир. Ошондой эле биякта дагы Асхат Алиев, МВДнын представители, жана ошондой эле биздин диаспоранын мүчөлөрү, аксакалдар, ошондой эле коомдун башка областтардын коомдун мүчөлөрү да, өкүлдөрү да келип отурат. Келгениңиздерге рахмат. Сүйүнүп атам ушундай маанай түзүлүп, ушу биздин ынтымак тамагыбызга чакыруубузга көкүш коңул болбой келип жакшылыгыбызды бөлүшкөнүңүздөргө бул нерсени бир нерсени айтып кетиш керек. Биринчиден шамал болбойун, чөптүн башы кыймылдабайт деп Дамир досумдун да бир жакшылыгын эске алып кетиш керек. Ушул группа түзүлүп WhatsApp'тан ушул биринчи түзгөн Дамир дос болгон. Ушунун артынан мына ушундай жаамат чогулуп отурабыз. Ошондой эле уюштуруучу тобуна бүгүнкү кылган кызматыңарга, жалпы ушул жерде катышуучуларга чоң кылган кызматыңарга чоң рахмат айтабыз. Бул жерден уюштуруучу тобу бардыгына мен өзүм лично ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ошондой эле кыскача айтып кетсем, бул таластык коом болгондон кийин бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, бир коом түзөлү деген оюбуз менен, тилек менен тилектеш болуп отурабыз. Ошо тилегибиз, максатыбыз бир болуп, оюдогудай болгондой иш кылып, чогуу кызмат кылсак, Россия элине, Кыргызстан элине билине тургандай жакшы кызматтарыбызды көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан биз бул жерде коом эмне үчүн түзүлдү деген себеп деген суроолор болот. Бул сыртта жүргөндөн кийин иш мигранттарын башын бириктирип, ушулардын канча проблемалары бар, көгөйлүү суроолору бар. Ошол проблемаларды чечүүгө баарыбыз кызматташып иш кылышыбыз керек. Ошон үчүн биз өткөндө уюштуруу тобу анча тапшырмаларды бири-бирибизге берип, аялдар комитети түзүлдү, берде чакырылбай калыптыр эжекелерибиз. Спорт комитети түзүлдү. Андан башкары ушул коом бүткүл кыргыз элинин бардык катмарын камсыз кыла турган, ошол көгөйлүү вопростордун баарын чече турган коом болгон коомду түзүшүбүз керек.
Ошончо сиздин жардамыңыздар менен буйруса биринчи алгачкы ынтымак тамагыбызга келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Калган сөздү кийинки кимге беребиз? Дамирге. Андан кийинки сөздү ушул биздин негиздөөчүлөрдүн бири, биздин аксакалыбыз, биздин байкебиз Дамир байкеге берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу таластык бир туугандарым, талас элим. Биз эми биринчиден мен айтарым кыска нуска, биз чогулганыбыздын негизги коомдун негизги максаты баарыбыз бул жака эмнеге келдик деген суроо да. Политический ой менен келген жокпуз. Баардыгыбыз мигрант болуп келдик. Эч кимибиз бир кызмат менен келген жокпуз. Ошондуктан бул группаны да коомду дагы түзүп атканыбыздын себеби бирибизге жардамыбыз. Жумуш боюнча, регистрация боюнча бирөө жарымыбыз ар кандай жаман айтып жакшы жок дейт, алыскы жерде ДТПга туш келип калат, больницага туш келип калат. Ошондойдо бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып жардам берүү максатында түзүлгөн нерсе болот бул. Анан бул бүгүнкү келген ушул ачылыш тоюбузга бир чети түлөө кылып атабыз, аркасы той болсун деп атабыз. Мына мен өзүм сүйүнүп атам, ушунча жердештерим мына чын жүрөктөн келишип, ушул тойду жакшы өткөрөлү дешип. Анан дагы баса айтып кетейин, ушул уюштуруу комитетине да жанагы Алтынай, Саткынай деген Надыр мына баш болуп үйгө 5 конок келет десе кандай тыпырап жаныбыз калбай калат, күн түн деп ошону коноктор уят болуп өлдү. Бул жерде ушу саналуу кишилер каты эмгектеништи. Силерге Алла ыраазы болсун. Ушул элибиздин батасы тийсин. Надыр өзүң баш. Анан мына жетекчилер биздин посолдон, министерстводон, миграциядан келип атат конокторубуз. Силерге чоң рахмат, ушу бизге көңүл буруп, жердештерибиз кичине коом түзүп, ынтымагын түзүп атыр деп көңүл буруп келгенсиздерге абдан ыраазыбыз, таазим кылабыз. Биз жалпы баарыбызга аманчылык, ден соолук, иштерибизге ийгилик каалайм. Андан кийинки сөзүбүздү биздин дагы бир аксакалыбыз Адылбек байкеге берсек. Саламатсызбы, жалпы талас туугандарым. Мен ушул жерде айтып кеткен туугандарым баарын сөзүнө кошулам. Действительно ушундай баягы жаштар жүгүрүп жүрөт. Биздин калабыз эмне алыс жерде жүргөн дейин. Ушул жаштар, улуулар жүрөбүз. Дамир айтканда бул жака баарыбыз келдик, эмгектенен келдик, ача тапанын келдик. Жардамыбыз бири-бирибизге беребиз, жумуш табышмай, колдон келсе жаман кыйынчылыктарда бири-бирибизге көмөк бермей дегендей эле ошол эле. Эч кандай политика жок. Ушул жерде келип жаштардын баары кошулуп келгенден, таластын коомун колдоп келгендерге жаштарга рахмат баарыңарга, ушу жаштарга, кыздарга, жигиттерге. Ушу дагы бүгүн аз эле келип калды. 10-15% келди. Мен ойлоп атам, эгер таластар дагы чогулса күзгөчө, Кудай бурса, мындан 5 эсе 10 эсе көбөйөт деп ойлойм. Ынтымак мындан ары артып берет деп ойлойм. Ушул жерге келген жана туугандарга, башка аймактардан келген, биздин өкүлчүлүктөн келгендерге баарына рахмат сиздер. Ушу талас коомунун жакшылыгын бөлүшүп келгениңиздерге. Жалпыңыздарга рахмат айтам. Рахмат келгендерге. Кийинки сөзүбүздү биздин аксакалыбыз Марат байкеге берсек. Ассаламу алейкум, таластык туугандар. Мен берде айтып кете турган сөз, ушул жерде ушу коомду түзгөн жана ушул жерде иштеп аткан жаштарга аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем да. Ушул жерде Надыр болуп, мына Бак болот, Дамир деген достор. Анан эмне дейм ушу? Ар дайым биздин таластык туугандар өзүбүздүн ынтымагыбыз өзү берсин дегендей, жаштарыбыз чыга берсин дегендей, ар дайым жакшылыктар боло берсин. Анан кыргыз элибиз аман болсун дегендей, бияктан биздин өкүлдөрүбүз келип, аларга да рахмат ушинтип келип кеткендерине. Бүгүнкү өткөрүп аткан тоюбуз жакшы маңнайда өтүшсүн, элдин маңнайы ар дайым жарык болуп, анан биякта айтып кеткен кишилерге кошулам. Бул коом элдин баарына жардам берүү да, өзүбүздүн мына таластык туугандар болобу, ким болсо да ошолорго жардам берүү. Рахмат, андан кийинки сөзүбүз Үсен байкебизде, Үсен аксакалды. Ассаламу алейкум, ардактуу кыргыз калкым, жердештерим, таластарым, жандарым. Ушул жакшынакай идеяны ойлоп чыккан балдарыбызга чын жүрөктөн рахмат айтам. Рахмат. Алла Таала силерди колдосун, силерге берсин.
махабаттын рахатын барын берсин, айтканыңар келсин. Ушинтип мына адамга жашоодо биринчи ушул сый керек экен, урмат керек экен. Колдон келсе сыйлашып, жардамдашып, бири-бирибизди көтөрүп, бири-бирибизди жакшы көрүп, бири-бирибизди ушундай колдоого күнүбүз келди мынакей. Бүгүн күн биздин күн экен. Шыгып силердин айтканыңар келсин, ниетиңер болсун, тилеңер кабыл болсун. Рахмат силерге. Анда эмесе урматтуу талас жердештер, урматтуу коноктор, биздин аксакалдарыбыздын кичине сиздерди куттуктоо сөзү аяктады. Анда эмесе азыр биз аксакалдарыбызды төрдөн орун берели да биздин координатор бул жерде болсун. Координатор. Мен алып баруучулук кызматымды аткарайын. Анда эмесе бизде бүгүн Кыргызстандан келген урматтуу конокторубуз бар. Ошол биздин сурообуз боюнча, биздин сунушубуз боюнча бир чети жердешибиз, бир чети ушул мамлекетте көптөн бери кызмат кылып келген миграцияда биздин байкелерибиз бар бул жерде. Ошолорду бул жакка чакырып койсом. Анда эмесе Кыргыз Республикасынын мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов Самат Николаевичти чакырабыз бул жакка. Дагы бир коногубуз бар бул жакта. Биздин ушул Москвада мекендештерге аябай чоң салымын кошуп жүргөн, өзүңүздөр деле уксаңыздар керек. Ошо СНГ боюнча Кыргызстандын өкүлү болуп жүргөн полковник Асхат Алиев деген биздин байкебиз бар. Асхат Алиев. Андан тышкары биздин ушу көптөн бери элчиликте иштеп, көп адамдар таанып калган, эмгеги сиңген биздин атын уткам. Жок. Тиги элчиликтеги Мырзапай Аспайкени чакырып кетсем. Жок, өзүнчө. Урматтуу коноктор, анда көңүл буруп, угуп коюңуздар. Саламатсыңарбы, урматтуу агайым туугандар, урматтуу таластыктар. Бүгүн болуп аткан тоюңуздар менен куттуктайм. Бул чынында эле аябай жакшы той. Ушул бөтөн бөлөк жерде жүргөндө жергиликтүү өзүнүн элдери чогулуп, биз биргелешели, жакшы тиги ойлорду биргелешип ишке жүзөгө ашыралы деп чогулуп атканыңарды аябай колдойбуз. Бизден кандай жардам керек боло турган болсо, биз аны көрсөтүүгө ар дайым даярбыз. Биз өзүбүз бул жерде иштеп кеткенбиз. Мен 8 жыл бери посольстводо иштеп, кандай көйгөйүңөр бар, кандай проблемаңар бар, анын жолдору, чечилүүчү жолдору, алардын баарын эле билебиз. Акырында ошого аракет кылып чечкенге буйрса баратабыз. Бирок ЕСке киргенден бери кадыресе кыргыздардын Россияда жүргөн режими жеңил болуп, эң эле Орто Азиядан келген мигранттардын эң эле жогорку режими кыргыздардын артында калып келип атат. Бир эле сураныч, ушул Россияга келгенде кыргыздын атын, затын жерге түшүрбөй, өзүн жакшы алып жүрүп, мына аксакалдарыбыз жаш балдарга баягы акыл насаат сөздөрүн айтып, Россиянын мыйзамы боюнча азыр бизде бир 2-3 эле талап кыргыздарга. Убагында регистрацияга туруш керек, договор жасаш керек. Ошолорду эле аткарып коюп, кыргыздар азыркы мезгилде келип жаткан миграционный поток деп коет. Ошо миграционный потоктон уже эң үстүнкү бир позицияларды ээлеп турат. Аябай жакшы орустун ФМСтин жетекчилери айтып атат. Кыргыздар уже жакшы ассимиляция болуп, бул жерде өзүнүн жеринде жүргөндө жүрүп атышат дейт. Жакшы иштеп атышат дейт. Бүт 4-5звездочный гостиницалардын баарында да кыргыздар иштеп атат дейт. Жакшы жерде баягы элдин астында чыгып, тиги обслуживание кыла турган жердин баарында кыргыздар дейт. Уже кыргыздар стройкада аз, дворниктер аз. Токойлордун арасында лесоповалда жүргөндөр уже почти жок десе. Анан так что ошондо мен да сөзүмдү көп уланта бербейин. Баарыңыздарга ийгилик. Ушул коом күчөй берсин, өркүндөй берсин. Ушул коомдо ар бир киши, ар бир солдаттай эле болуп эсептелет да. Ар бир киши кандай жүрсө, ошол боюнча коом жөнүндө дагы жакшы бир ойлор түзүлөт. Ошол коом бүгүн түзүлүп атат. Астыда ак жол, буйрса жакшы тилек жарым ырыс, ак бата толук ырыс дейт. Буйрса мына биякта аксакалдарыбыз турат. Баталарын берип, ушул коомубуз агарып көгөрүп, эмкиде келгенде бир 10 000 киши чогулгандай бололу. Майраңыздар менен. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар, таластык бир туугандар. Мына бүгүн Москва коомчулугунда жакшы күндөрдүн бири болуп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына жыл өткөн сайын
биздин кыргыздар көбөйүп ушу Москва шаарында, жалпы Россияда. Анан мезгилдин талабы болуп коомдор түзүлүп атат. Ошолордун катарында мына сиздердин коом бүгүн талас коому деп, талас ынтымак коому деп жаңы түзүлүп атыптыр. Ошол бүгүнкү сиздердин сүйүнүч күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул коомдордун түзүлүшү эң биринчи максаты ошол жана ырысалды ынтымак дегендей, ошол эң биринчи ынтымак. Мына Надыр мырза ушу Москвада көп жылдан бери эмгектенип, өзүнүн үй бүлөсүн багып, андан сырткары ушул коомдук иштерде жана активдүү иштерди алып барып жүрөт. Кайсы жерде болбосун, кандай коомдук иштер болбосун, ушул Надыр жүрөт. Анан мына бүгүн Таластын активисттери менен биргеликте ошо Талас элинин башын бириктирип, ушул жерде бир жакшы коом түзүп атпырсыңар. Ошо менен Надыр байке сиздерди куттуктайбыз. Эң биринчи ушул жалпы элибизде ынтымак болсун. Бизде мен ойлойм баары бар. Ошого дагы ынтымак кошулса мындан да жакшы болот деп. Мына жанагындай коомдордун арасынан жана айткандай акыркылардан болуп түзүлүп атасыздар. Бул коомдор булактардай болуп, ошол булактар бириккенде чоң дарыя болот дейт. Мына ошол коомдук кеңеш болуп мына биякта Райым байке турат. Ошол коомдук кеңештин координация жетекчиси. Ошону мына Надыр болуп чогуу түздүңүздөр эле, мына 1 жылдан ашып калды ошол. Буюрса жакшы иштеп атат. Ошонун баарын ошо ынтымакка чакырып элдерди. Не дейсиз, ошол талашканыбыз ортодо дайыма ушу кыргыз элинде сый болсун, ушундай тойлор көп болсун. Мына алдыра дагы буюрса презентация кылабыз деп атасыңар, ошо презентацияларга жакшы даярдык болуп, башталышы бүгүн тушоо кесип болуп атат. Башталышы жакшы, бүгүнкү каалоо тилек, баталардын баары кабыл болсун. Жалпы элибизде тынччылык болсун. Каякта болбойлу, аман бололу. Саламатсыздарбы, урматтуу таластык мекендештер. Мен элчиликке тиешелүү гана жерин айтып коеюн. Биздин бардык областтарда эле коомдук ушундай уюмдар түзүлүп атат. Эң негизи максаты балдар айтышты. Биринчиден ынтымак, андан алдыңыздарда чоң иштер, ийгилик иштер бар да. Мисалы үчүн мектеп, көпүрө, аны айтып кереги жок. Элчилик тарабынан бизде туруп түшүнүңүздөр, тала жеринде жүргөндө кырсык болот экен. Ооруп калышат, ооруп сыркап. Ошондо бюджет жок болсо биз дагы коомдорго кайрылабыз. Ал күндөр болгон. Маселен, кайсы райондон, кайсы жерден деп ошол коомдор тапсак, көпчүлүк көп түкүрсө көл болот дегендей, мына бизге да жеңил болду. Ачык сөз, эң жакшы балдар тааныйм Надырдан баштап. Ошондуктан элчилик болсо жана телефондор урушат эле, телефондор бар. Бизге да кайрылда болбосо биз да кайрылабыз. Элчилик менен миграция кызматы, сиздер мына коомдор, биздин мекендештер бирге иштешсек, анда бизде эч проблема да калбайт, болбойт дагы. Келечекке болсо ынтымак гана күчөп, сиздерде күчүңүздөр бар. Мына ынтымак биринчи күнгө эле ошончо киши келди. Аз жана божомолдоп санап көрсөк деле 5000-6000 таластык биздин мекендештер ушул Москва анан областында бар экен. Мен каалоорум келишеңиздер кең болсун, коомуңуздар өркүндөй берсин. Рахмат чоң. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу талас туугандар. Мамлекеттик кызматкерлер элге жакын болсо, Кыргызстаныбыз өнүгөт. Өзүбүз эч качан кыйналбайбыз. Ушул биздин мамлекеттик кызматкерлер биздин суранычыбыз менен ушу алыскы жакка келип бергенине, убакыт тапканына, өздөрү баягы Бишкектен 1 күнгө, 2 күнгө келгенине карабастан убакыт таап келгенине биз таазим кылып, чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды айтып койсок. Чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, бизде аябай жакшы көп коноктор бар. Баягы даярданбай, кечетен баштап эле ушундай чакырганыбызга карабастан түндө чалдым. Акыркысына саат 12-1де чалдык. Ошого карабастан аябай көп адамдар келип берди. Ошол адамдарды мен сыймыктануу менен чакырып кетем. Анда эмесе, ушул Москвадагы аксакалдардын төрагасы, аксакалдар коомунун төрагасы. Анан өзүңүздөр жаңы эле уккандай, Москвада 50-60 официалдуу эмес уюмдардын башын бириктирген коомдук кеңеш бар, координационный совет бар. Ошонун төрагасы. Андан тышкары ушу Россия Федерациясынын астындагы баягы миграция элдер менен иштөө комитетинин мүчөсү. Биздин
аксакалыбыз Аттокуров Райымкул Арзымбаевичти чакырып коелу. Аксакалыбызга кошуп эле бизге бүгүн коомдук уюмдун жетекчилери, төрагалары жана өкүлдөрү келген. Анда эмесе аларды да бул жакка чакыра кетели. Биздин Аксакал байкебиз ушул Каймоз коому фондунун мурдагы эң активдүү өкүлдөрүнүн жана баягы таанымал адамдарынын бири Толкунбай байкени чакырып койсок. Азыркы күндө баягы өздөрү жаш болсо дагы ушу коомго салым кошуп аткан, коомго аябай жакшы ийгилик алып келип аткан Ысык көл коомунун төрагасы Акбар Маразовду чакырып койсок. Жакында эле өзүңүздөр угуп аттыңыздар, көрүп аттыңыздар. Биздин нарындык туугандар аябай чоң презентация өткөрдү. Бир жылкы союп, Аскар Салымбеков баш болгон, Күмөндөр байкебиз, Жеңишбек байке баш болгон коноктор келип, бир 1000ге жакын адамдын башын чогултту да. Ошол коомдун төрагасы нарындын кулуну Акжол Келгенбаевди чакырып койсок. Андан тышкары Москвада жанагындай кайрымдуулук иштер болгондо, биздин мекендештерибиз кырсыкка учураганда, ар кандай баягы жагымсыз учурларда өзүнүн салым кошуп келген, кайрымдуулук менен активдүү иштеп келген биздин Асель Лабаева эжекебизди чакырып коелу. Андан тышкары Кадамжай коомунун негиздөөчүлөрүнүн бири, активдүү мүчөсү Шайлообек инисти чакырып коелу. Андан тышкары ушул Москвада 7 областтын жигиттери бириккен МАП эл аралык ишкерлер ассоциациясы бар. Ошонун төрагасы президенти Мирбек Токтошов чакырып коелу. Өзү адвокат, юрист. Анан дагы бир эң активдүү, өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан, өзү баягы ден соолугуна бир аз ушундай Кудайдын өкүмү менен ушу ден соолугу бир аз ооруганына карабастан, дайыма коомдук иштерде активдүү катышып жүргөн аябай патриот, аябай мекенчил биздин жигитибиз бар, Дооронду чакырып коелу бул жака. Анда эмесе биз сөздү өзүбүздүн аксакалыбыздан баштап уланта берели, калганы катары менен кете берсе. Келиңиз. Кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу таластык бир тууган боордошторум. Биз баарыбыз үчүн бүгүн абдан кубанычтуу, сыймыктуу күн болуп отурат. Жогоруда белгилей кеткендей, бир 1,5 жылдан баштап Москва жергесинде, Москва облусунда эмгектенип, жашап, окуп жүргөн биздин мекендештердин арасында коомдук кеңеш түзгөнбүз. Ошонун ичинде 54-55 коомдук уюмдар бар. Алардын ичинде расмий түрүндө катталгандар бар, катты коомдук түрүндө катталгандар бар. Ошонун арасында сиздер кошулуп атасыңар, биз абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарды өзүбүздү ушул бүгүнкү күнүңүздөр менен чын жүрөктөн, аксакалдардын атынан, коомдук кеңештин атынан, кыргыз диаспорасынын атынан сиздерди куттуктап, чоң ыраазычылыкты айта кетебиз. Ошону менен бирге мына биздин бактыбызга Надырбек Сооронбаев айта кетпеди, шашырыш түрүндө эле болуп калды. Ошо шашырыш түрүндө уюштурганда ушундай деңгээлде болуп атат. Ошого кошулуп биздин мамлекеттик өкмөттүн расмий өкүлдөрүбүз келип бизди колдоп, ушул жерде микрофонду баарыбызды куттуктап кеткенге сиздерге чоң рахмат сиздерге. Кай жерде болсок дагы, ким болсок дагы биз улуу байыркы кыргыз калкынын, улуу уюткулуу кыргыз калкынын урпактарыбыз. Кай жерде болсок дагы биздин баарыбыздын негизги максатыбыз ынтымакта болсок, биримдикте болсок, бири-бирибизге жөлөк тирек болуп, жакшылыкта, жамандыкта, ак карада, ысык жылуулукта, суулукта бирге болуп, бири-бирибизге жардам берип жүрсөк деген максат эле. 6 миллион калкыбыздын 6дан 1 бөлүгүбүз сыртта жүрөбүз. Сыртта жүргөндө да кандай? Бүт бары жаштар, жаш карындаштарым, жаш инелерим, бүт бары баягы орустар айткандай экономика тарабынан эң активдүү мекендештери жүрүшөт. Ошон үчүн баарыңыздарга сыртта жүрсөңөр дагы эки оюңуздардын бири, эки соккон жүрөгүңүздөрдүн бири элибиз, жерибиз, мекенибиз деп жүрөсүздөр. Ошон үчүн баарыңыздарга бул жерде жүргөндөрүңүзгө дериңер сак болуп, амандыкта болуп, бүт ой максатыңыздар орундалсын. Ошон бирге элибиз, жерибиз, мамлекетибиз өнүксүн, сыймыктуу жогорку деңгээлдеги мамлекеттердин катарына кирсин. Бүгүнкү чогулган, сүйлөгөн аксакалдардын алакан жайып берген баталардын каалоо тилектери бүт баарыңыздарга кабыл болсун. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, биргеликте бололу, ынтымакта бололу.
кыргыз калкынын, кыргыз улутунун, кыргыз тилинин, кыргыз маданиятынын, кыргыз үрп адатынын желегин бийик көтөрүп жүргөн инсандардан болобу. Чоң рахмат сиздерге. Ошону менен бирге мен жеке бир нерсени белгилей кетейин деген бар. Мен 79-жылы 29 октябрь күнү жамгыр жаап атканда күздө Домодедово аэропортунан самолеттон конуп түшкөм. Келгенде мени аэропорттон тосуп алган менин байкем, силердин аксакалыңар, жердешиңер Асаналы Абдулдаев байкем жанымда отурат. Ошол киши мени тосуп алган. Мен бул кишини экинчи атам катары кабыл алам, көрөм. Ошон үчүн мен коомчулуктун атынан, сиздердин атыңыздардан калпак кийгизип, колуна камчы карап коюуга уруксат этиңиздер. Камчы бул кыргыздын салпы боюнча бул бийликтин, ынтымактын, тартиптин белгиси болуп эсептелет. Чоң рахмат сиздерге. Ошондон бери 79-жылдан бери дагы агайын-индей болуп кол түшкөн жокпуз. Бири-бирибизге то, что урушмак тургай голос не поднимали. Ассаламу алейкум, таластык бир туугандарым. Мен кубанып атам да, баягы кыргызда сөз бар го, күлүк ат кийин чабат деп. Сиздер акыркы уюшуп атасыздар, бирок бул кетишиңиздерде тез эле баарын деп эле өтүп кеткидейсиңер да. Рахмат силерге чоң. Анан баягы Талас обласы өз кичине эле да, мен өз ноокаттын кулуна болом. Биздин ноокат району сиздерде эле да, бир районубузда эле калкыңыздар бар. Бирок кыргыздын намысыны көтөргөн көп укмуштуу генералдар, анан кийин спортсмендер көбүнчө силерден чыгат да. Эмне дегенде кичине өрөөн, мен туугандарым да, досторум көп, Таластан көп барам да. Кичине өрөөнсүздөр дагы бир аралча болуп, бирок Казакстан менен катнашып баягы эме болуп калганыңыздар ошого сиздер баягы намыскөй болуп, баягы намыска бек турасыңар да. Ошо рахмат силерге ушунча уюшуп атканыңыздарга. Анан баягы бу Надыр иним айтып атпайбы? Баягы ар кимдин атын айтып мактабагыла деп. Кантип мактабайсың? Кыргызстандагы ушул Москвадагы эң бардык диаспораларды чогултуп, координационный совет болуп ошончо 60-тай уюм бириктиришине эң башкы себепчи ушул сиздердин кулуңуздар Надыр. Анан бардык нерсени өзүнүн аты менен айткан жакшы да. Мен өзүмдүн ушу Москвада тапкан иним бир тууганындай көрөм ушуларга. Анан сиздерге рахмат, ушундай ынтымагыңыздар жакшы болуп бириге берсин. Элдерди көрүп, сиздердин ынтымак боло берсин. Бүгүнкү ушу майрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Анан ушу кичине өзүмдүн баягы белегимди тапшырып коеюн. Надыр. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күн ушул баягы таластык бир туугандар үчүн тарыхта бир таш менен жазыла турган күн болсун. Ынтымагыңыздар бекем болсун. Бул мына агаларыбыз жанатан бери өйдө жакта айтып өткөн агаларыбыз айтып өткөндөй, ушул темп менен жүрүп отурсаңыздар, сиздер Кудай буйрса чукул арада көп нерсени багындыра аласыздар. Ынтымагыңыздар бекем болсун. Ортоңуздарда политика эмес, только биримдик ынтымак жүрүп турсун. Ишиңиздерге ийгилик, келечегиңиздер кең болсун. Коомдун ичинде бир гана ынтымак болсун, биримдик болсун. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум, бир туугандар, таластык бир туугандарым. Бүгүнкү ушул ынтымак уюштуруп жатасыңар, таластык бир туугандарды баарыңарды куттуктайм. Силерге бир гана ынтымак жана дагы ынтымак. Эми бул таластык бир тууган деген сөздөн дагы мен силерге жакыныраакмын. Мен силердин күйөө балаңар болом. Силер менен беш баламдын тайлары болосуңар. Ушундай кайын журтта сүйлөгөн өтө сүрдүк экен. Мына Кудай буйрса бөтөн элде, бөтөн жерде жүрүп, ушу Надыр байке, ушу жерде Кубанычбек Осмонбеков, ушу МАПтын жигиттери көп бир кыялданып, ушу
кыялданган сөздөрүбүз ушу бүгүнкү күндө аткарылып атканда бир бактылуулукка бөлөнүп турам да ушул жерде силер менен. Кудай буйрса Ысык көл ынтымак коому уюшулду. Кудай буйрса Нарын ынтымак коому уюшулду. Кудай буйрса жакында мына Баткен бүгүн силер уюшулуп атасыңар. Биздин өзүбүздүн бир тууганыбыз Аскат Алиев айтып кеткендей, Кудай буйрса мындан кийин 7 булак өзүнчө ынтымакка келип чоң бир көл болсок, Кудай буйрса биз Москвада эле эмес, Кудай буйрса биздин үнүбүз Кыргызстандагы өкмөткө жетип, Кудай буйрса бөтөн жерде, бөтөн элде кыргыздын аброю көтөрүлөт дегенге эч бир күмөнүм жок. Ошон үчүн баарыбызга ынтымактын өзүнүн формуласы бар экен. Биз мына Надыр байке менен бардыгы менен сүйлөшүп отурганда биз көп сүйлөйбүз ушуну. Ынтымактын бир эле формуласы бар. Жакшыбызды жаркыратып, кемчилигибизди жашырып дегенчи. Эгер биз ошону дайыма алдыга туу кылып жүрсөк, Кудай буйрса кыргыз эли ынтымакка келерибизге эч бир күмөн жок. Кудай буйрса Москвадагы кыргыздын ынтымагы, Кудай буйрса кыргыздын кылымга арытар ынтымагы болоруна дагы күмөнүбүз жок. Баарыбызга ынтымак бир туугандарым. Рахмат. Ассаламу алейкум, таластык туугандар. Мен бүгүн Кадамжай коомунан жана Кejurus кайрымдуулук коомунун атынан келип отурам. Бүгүнкү уюштуруучу топ Надыр байке баардык талас элге чоң ыраазычылык билдирем. Буюрса ынтымакта, биримдикте ар дайым жакшылык иштерди бирге чогуу кылабыз деп үмүт кылабыз. Жакында сиздердин артыңыздардан биз деле Баткен коомун түзгөн жатабыз, буюрса биз деле түзөбүз. Эми ынтымагыңыздар ыдырабасын, ар дайым биримдикте болуп, ушундай жакшылык күндөрдө, жакшылык күндөрдө бирге жүрө берели. Ынтымагыңыздар куттуктайм, айтпаңыздар менен. Старбы, менин атым Доронбек. Ушул коомду түзүлүп атканыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Айтылган сөздөрдүн баардыгына кошулам. Надыр байкеге дагы чоң ыраазычылык билдирем, себеби 1 жыл мурда ошол айткан, эгер убактың болсо мен сага маалымат берип коеюн, биз менен кошо барып жүр депчи. Мына 1 жылдын ичинде Надыр байкенин поддержкасы менен канча адамдар менен тааныштым, канча адамдар менен жолуктум, канча адамдар мени ушул Надыр байкенин поддержкасы менен канча адамдар таанып атат. Надыр байке, сизден Аллах Таала эки дүйнө ыраазы болсун. Ата энеңизге ыраазы болсун. Сизге сиздин сыймыктанган балдарыңыздын сыймыктанган, ата энеңиздин сыймыктангандардан болуңуз да. Рахмат сизге. Туугандар, дагы бир кошумча кошуп кетейин. Өзү ушундай кичине ден соолугу ба мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабастан Москвада өткөн бир дагы коомдук уюмдун чогулушуна же болбосо тренингтерден Москвадагы эң жакшы иштердин бирөөнөн да калбайт. Калбаган аз келгенибиз ошону прямой эфирден чагылдырып жүргөн ушул Доронбекке чоң ыраазычылык билдирип койсок. Анда эмесе ошол дагы таластын дагы бир күбө баласы биздин эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти Ысык көл коомунун өкүлү Мирбек Токтошевго сөз берип койсок. Саламатсыздарбы тайкелер, тайжелер жана тайжеңелер. Мен дагы бир четинен апам да таластан болот. Ошол үчүн талас коому дагы мен өзүмдүн коомумдай катары сезгенге аракет кылам, кандай болбосо дагы. Ошол себептен ушул жыйын өтүп атканга аябай кубанычтамын. Анткени Ак жол барат менен Акбар, Надыр байкелер болуп чогуу отурганда эң негизги кыялданганыбыз ушул болчу. Баардык коомдор бириксек, баарыбыз бир кыргыз мекендештерибиз баарыбыз бир ынтымакта, бир өлөк, бир жөлөк, бир муштум болсок деген негизги кыялыбыз бар. Ушул келе турган негизги ушундай орусча айтканда кыялыбыз же мечтабыз акырын келе атканына мен аябай күбө болуп кубанычтамын. Анткени жакында эле ар кандай кырсыктар келип атат. Өзүм юрист болуп, адвокат болуп эмгектенем. Ушул учурларда биздин мекендештердин укуктары жана ошондой эле мүмкүнчүлүктөрү келбей калган маалдарда же каражаттын аздыгына жараша, же болбосо маалымат катарынан аздыгына жараша биздин көп мекендештердин укуктарына жөлөк болбой, же болбосо кандайдыр бир күч болгон бир
коом болсо деген эң негизги ниетим бар эле. Ошол акырын негизги ниеттерим түптөлүп келаткандарын аябай сүйүнүчтөмүн. Ошол жерде дагы Мырзабек байке да турат, элчиликте иштеген. Ал Мырзабек байке менен дагы көп ушундай кыялданган сөздөр бар эле. Ошолорго акырын келатканына дагы сүйүнүчтөмүн. Эң негизгиси айтарым негизи ынтымак. Ынтымактын аркасынан баары болот деген ниеттемин. Анткени бир гана мисалга айтсак, телефондун Samsung'ты же болбосо Apple продукциясындагы айтсаңар, ошонун баары ынтымактын негизинде же болбосо бири-бирине түшүнгөндүктүн негизинде келген чоң корпорациялар болгон. Ошол себептен мен ойлонгонум, ниетим бара-бара область болуп Кыргызстан баары бирдиктүү ынтымакта болсок, баарыбыз өзүбүздүн кирешебизди кошсок, бир чоң өркүндөгөн Кыргызстанга айландырат деген ниетим бар да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, ынтымактуу бололу, ойлогон максаттарыбызга жетели. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, урматтуу жердештер, анда биздин ушул алыстан келген төрагаларга, алыстан келген 7 областтын аксакалдарына, жаштарына баарыбыз ыраазычылыгыбызды билдирип, бир жакшы кол чаап коелу дагы. Мындан кийин азыр программабызда азыр биздин талас айымдары түзүлгөн, 2 күндөн кийин эле талас айымдары түптөлгөн. Ошол эжекелерибиз азыр кыскача куттуктоосун айтат дагы. Сиздерге арнаган ырлары бар экен, баягы маданияттык программа бар экен, ошону угасыздар. Анда келиңиздер талас айымдары эжекелерибиз. Урматтуу талас калкы, ушул улуу күн тарыхый майрамыңыздар менен куттуктайм чын жүрөгүмдөн. Мына убакыттын тардыгынан бир жүрөктө жаткан көп нерсени айткыбыз келет көңүлдөн. Азыр эмне дегим келет ушу? Тарыхтын башы болгон талас жөнүндө бир 4 сап айткым келип атат. Тарыхтын башы таластан, жарабай таны талашкан. Талас атактуу талас эли келип бул жерде олтурат. Тарыхтын барын кылымга жараткан деп. Бүгүн бул кылым жаңыртып атат да. Жаңы коом түзүлүп, өзүбүзгө учурда билинбей турат бул. Аябай улуу тарых болуп турат. Ушуга мен кубанганыман дагы саптарыман адашып атат окшойм. Сагынып ушул жерде чогулткан Кудайга аябай ыраазычылык билдирем. Ушундай улуу койнун жайган Орусияда ушу кыргыз калкынын тарыхтын башы болгон талас элин чогултуп ушул жерде. Мына менин оштук кайнилерим да сүйлөп өттү. Муну айтпай кетсек болбойт. Мен жалаң эле өзүмдүн оюмда талас эле чогулат деп ойлопмун. Оштон менин кайын журтуман дагы коноктор келиптир. Мен абдан кубанып, канатым толуктала түштү. Бир канат менен турдум эле, 2 канат менен ушундай эл ичинде бир өзүмдүн жазып келген 2 сапты кыстарып коейлу азыр. Ушул улуу той болсун, биздин таластан ким чыкпаган? Чындап карасакчы, мындай карасак бир өрөөндө өзүнчө жаткан жер талас. Немеде бир бурчта калган калктайбыз. Бирок улуу тарыхты, улуг тарыхты неме кылып чыгарып атат да. Ушул жерде мен 2 сап менен сиздерге кайрылып коеюн. Биздин талас атактуулар көп чыккан. Туулган жери карой менен көк чыккан. Качан келбе, кучак жайып меймандос, самоор кайнап, казанында эт бышкан. Келдик бүгүн ата журтту сагынып, эңсеп жүрдүк ушул күндү зарыгып. Эсен аман көрүшкөнгө кубанып, өмүр шаңы, оюн соо, куралык деп жазылыптыр. Көп саптарыбыз көңүлдө калып атат убакыттын тарынан. Ушул күндү түбөлүккө ынтымак, тынчтык менен куруп алалы, күтүп алалы, бар болуңуздар. Ар дайым бардык Ала тоонун кыргыздары ак калпак элим бирге бололу, бирге учалы келечекке. Урматтуу кыргыз элим, мекендештер, кутмандуу таластыктар, бүгүнкү ырыс төгүлгөн ынтымак башатыбыздын күнү менен бардыгыңыздарды куттуктап кетем. Жана талас коомунун түптөлүшүнө негиз кошушкан мына биздин аксакалдар, инилер, улуу кичүү мырзалар, айымдар турасыздар. Бардыгыңыздарга өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү талас коомунун түптөлүшүнө жаратылыш койнунда пикир алышы, ынтымакташып, насип дам татып келели деп атайын. Сунушубузду четке какпай келген
биздин урматтуу конокторго дагы жалпы сиздердин атыңыздардан чоң рахмат айтам. Ынтымагыбыз арта берсин. Ынтымактан ырк кетип бөлүшпөйлү. Ташка тийип ташкындап төгүшпөйлү. Кыргыз жаман дегенди биримдикте, бийиктикке умтулуп төгүндөйлү деп туруп бардыгыбыз бар бололу дегим келет. Бүгүнкү Кутман күнүңөр менен куттуктайм. Кайда болсо узун болсун өмүрүбүз, кайгы муңга чөмүлбөсүн көңүлүбүз. Качандыр бир кезигишип каларбыз, тузагына илинбесе өмүрдүн. Аман болгула кыргыз элим. Ушул кыргыз элибиздин арасында мына жакшынакай элибиз Манас. Ушу Манастын атынан чыккан талас коому ачылып жатканына адашып кеттим. Ушуга аябай мен мына бүгүн коом ачылганына мен чын жүрөктөн ыраазымын. Баарыбызга ден соолук. Ушу дайыма күлүп жайнап ушундай эмнелерде Москвада болобузбу, каякта болсо жактагы ушул бирибизге жардамдашып жүрө берели. Келген конокторго да чын ден соолук, өмүрүңөр узун болсун. Баарыбыз ден соолукта бололу. Мынакей урматтуу мекендештер, Талас элинин мырзалары азыр спорттук оюндарды баштоонун алдында турушат, командаларга бөлүнүп. Ал эми мен азыр микрофонду ошол Талас коомунун түптөөнүн башында турган бир эле кыргыз эли таластыктар эмес, Москвада дагы өзүнүн активдүүлүгү менен, ишмердиги менен жумурай журтка тааныш Надыр мырзага сөз берип койсом. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Кудайдын буйругу менен, Кудайдын өкүмү менен ушул чет өлкөдө эмгектенип жүргөн, тактап айтканда Москва жана Москва областында эмгектенип жүргөн биздин таластык туугандар биригип, өзүбүздүн коомубузду түзүп, ынтымагыбызды, биримдигибизди бекемдейли деген ниет менен биригип атабыз. Биздин максатыбыз өзүбүздүн ички баягы болуп жаткан ички өзүбүздүн кичинекей маселелер болсо ошолорду чечүү, андан тышкары мекендештерге жардам берүү, колдон келсе Кыргызстаныбызга, Талас элибизге жардам берүү деген ниетте ошол Таластын 4 району биригип ынтымак биримдигин түздүк. Талас ынтымагы же болбосо Талас биримдиги деп койсок болот. Ошол бүгүн коноктор чакырылды, официалдуу коноктор чакырылды. Ушул Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деп Кудай тамак түлөө кылып атабыз, ушу 3 жандык союп. Андан тышкары кичине өзүбүздүн улуттук оюндарыбызды, күрөш, эрең иш, көк бөрү оюндарын да кылалы деп атабыз. Кудай буйруса ушу чет өлкөдө жүрсөк дагы ынтымагыбыз бекем болсун. Кыргыз элибиз үчүн кызмат кыла берели. Ар дайым эл үчүн, жер үчүн, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылып жүрө берели. Чоң рахмат Надыр мырза, эл үчүн күйгөн, сиздей жүрөгүн берип иштеген мырзаларыбыз көп болсун. Сиздей мырзалар менен уучубуз кур эмес деп ойлойм дагы. Кыргыз элибиз сыймыктанып, ар дайым ынтымагыбыз артып, мамлекетибизди жогорку деңгээлге жеткирүүгө биз бир эле Талас коому эмес, жалпы Кыргыз Республикасын өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошуп кеткен коомдордун бири болобуз деп эсептейм. Сиздин демилгеңиз менен түзүлгөн ушул коомдун ынтымагы арта берсин. Бар болуңуз, рахмат сизге. Ушул жерден кошумчага кошо кетейин. Мен дайым айтып келем, жалгыздараак бак болбойт деп. Бул бир гана менин демилгем эмес, бул жерде таластык көп байкелерибиздин, инилерибиздин, эже карындаштарыбыздын дагы баягы салымы чоң. Себеби ушул ар бир таластыкта, ар бир кыргызда ынтымакта бололу, биримдикте бололу, бирге иш алып баралы деген ар бир адамда жашайт. Ошолордун арасында мен да бармын десем туурараак болот. Ошол уюштуруучулардын, түзүүчүлөрдүн арасындамын десем тагыраак болот. Ынтымакта, биримдикте бололу. Кыргыз элим аман эсен бололу. Тактап кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Дагы көп кызыктуу окуялар, оюндар, күлкүлөр сиздерди күтүүдө, урматтуу мекендештер. Биз менен болуңуздар. Элим журтум уккула, кыргызымда тоймуна. Улактатмай, ачатмай, эр жигиттер чыккыла. Кошоятым кел мага, колдобатым бер мага. Багаятым кел мага, не бириге той бердик, ак батаңды бер мага. Элге карап кол жаяп, тоют көргөн чоң ата.
olsam elime, meynet kılıp cerime, elim verse akbata, emgekten zengercigi, taşercigi, dem koşular demine. Elcer üçün can bergen, çolpon bayga, lişon kulgan akbatada, aylanayın akbata. Kırgızımdın batası, Çingizimdin atağı. Mana zaten gelmağa, güç kuvvetli dermağa. Bakayatan gelmağa, aksakalın çaykattı, akbatandı dermağa. Bata bata akbata, elim verer akbata. Oy akbata. Finaldan da hiç kim çıkmazsa final olur da konku. O bir var mı daha? Yok. Var mı? Final. Kongres yok. Kongres Türkiye'de müşteri tatlı koşacaklar. Gel anda final. Direkt üstüne çekiyor. Hayır. Amir hoş. Bu kadar çekiyor hoş. Ben 70 kilogramdan hızlıyla. Allah'tan Daha çıktılar kara. Gel daha çabuk çıkar gel. Hop da. Topla. 2 3 Daha var mı? Ayak
İyi çıkar gözünü. Evet, ayak ortada olur koy. Gel. Dayısın. Stój! Stój! Mój молодец! Mój молодец! Stój! Stój! Na tył! Birinci mesleğinde kamsızlıkta. İkinci orunga Kasımbekov Muratbek. Baygeni tavşırış için. Bak olmayınca. Ağzına tavşırasın. Ağzına tavşırasın. Bak olmayınca. Yok beni sat gel bile. 90 kilo aramda bu kadar kısmanları. Kasımbekov Amir Bey. Fakat bir yapacak yok. Amir Bey'ken konokken bu bala. Karakulca rayonundan geldi. Karasular rayonundan geldi. Azamat. Kolçağı var. İkinci ordu Bakbolotov Nur Sultan. Kolçağı var. Kazan bu kaketler. Kolçağlar çoğunları. Ama son bastı. Bakbolotov Nur Sultan. 90 kilolarından çoğulku bu kadar sizin ikinci orunun kamçıları. Kolçağlar. 70 kilo aramdaki bu Kataristan balvanları birinci orundu. Susarbekov Nurbolot. Nurbolot, Kolçağlar, Talas'ın balası. Birinci baya gel, 300 ton, 200 ton. Hoca ait düzen mi? İkinci baya gel. İkinci orunda yine gel. Kasımbekov, Muratbek. Kolçağlar, Tuğanlar, Kolçağlar. Muratbek, Kasımbekov, ikinci orunda kamçısladı. Kolçağlar. Emin. Tuğanlar, burası uyuşturuyor. Emreoğlu Murat Sultanbekov Temirlan, Kanbeyoğlu Temirlan anan kabir bana. Kimiz 4 tüklerdiler, 4 bala. Asker. Bak. Gel. Gel bey, gel. Adamlar götür. Familya artık böyle. Emreoğlu Murat siz bizim gibi. Geç kilo var. Allah kilo var. Emreoğlu Murat. Yakızı kurçam alma. Var жаздыган эко жаздым. Ормойду. Ey, eskertip koyala erегейлер, эртең сыр болбосун. Каткеле. Колдор кайсарбы? Баштаңыз. Кет, хоп. Астында олонлар көрсөтөт. Время кетип атат да. О, вакыты кана 3 мүнөт. Эмирман. Ямбар. Haydi. Ol çabuk. Таза берде мал жок. Мен айтчумуш. Темирбекулу Мурат. Темирбекулу Мурат. Далын карап калган. Экинчи балбандар. Кана экинчи балбан. Талайбеков Султанбай. Даярдансın. Maksat uğru menen Akimcanов.
Ketpez. Арбашына қол ұрып алла. Екі жаңбашты коньки өткізіп біз алып. Жеміш, білесің бе? Жаңбаш! Жеміш. Отыр жаңбаш. Отыр қорқпайлар. Отырыңдар. Жоқ, Қолды шығарбана. Қол шығарбана, құрдан қол шығарбана. Неге шығарбайды? Неме бар да, сырттан ештеңе бар да. Сырт бар, сырт бар. Аянбаз отқан ғой. Жеміш, шашма, жеміш, шашма. Шашма, білесің бе? Контр болса. Өлчек көргелек. Уақытты қарап тұрыз. Оға қарадым. İşte 3 minuttan sonra presке тұрады. Қолжаулар. Hoppa! Телделе бар. Время шарап қала. Егер де бар, экода сипат етіледі. Жоқ, крес. Камера, нар жаққа тұрғанша камера шығады. Атарса футболка. Сұлтанбаев. Сұлтанбаев жеңісті қол жағылар, тұрғандар қол жағылар. Мақсат Урму, Акимжанов, ортаға шақырылып. Айжесі, Алтынсар Районның айтып қойбаңдар, таныстар. Мақсат Толу, Талас районы. Жаллап. Бака, сырттан іште, сырттан, сразу сырттан ал. Екі жолдық чемпион, Талас. Мака, белін бербе, Мака, главное, белін бербе. Қолын ұрып, судья, қолын ұрып. Орамай жоқ. Башын орамай жоқ. Оралбай. Күрешер, Мака, ұрып. Кет. Мака, белін бербе, главное. Ей, мұна, қалда. Абидетті фамилиясы. Мақсат Толу. Қол жағылар, тұрғандар қол жағылар. Сіздің уақытында таян бағылай. Сұлтанбаев, Темир. Темірлан. Темир ұлы Мират. Таян бағыла. Шöyle қалды ғой. Манкелер үскенденде. Уақыттарымыз. Жаңбаш. Читай, давай. Давай. İşte o şerden. Arun'da қайтарды. Top futbolga gir қолдысма. Gir de тұстанары. Такой игры. Қарма. Бал. Gir әмі қолдысқа. Futbolga gir қолдысқа. Басыра. Уақытты айтып қойыз, қанша қалды? İşte gele. Апанау. Кетпе, Жаңбаш талмайсың. Ал көтөр şeyden girip көтөр. Oro. Oro qol. Kalk bize. İştegile vaqtda. Мастерство, баракалла.
Мақсат уулу Манас, Талас району. Темирбек уулу Мират, Талас району. Күрөшпөй, таза күрөшпөй. Эки отең Талас району. Уақытты қарадыңыз ба? Кет. Ой, молодец. Давай, елдер ай. Ne sen? Ne? Надырбайке, майдақтан байге бала күрөшкө. 200 сом үстүнөн бала күрөш болот. Sen. Барда, сакун. Кармагына жамбашка сал. Бай балдарга күрөш керек болот. 200 сомбу канча? Бутту sen. Sen. Жамбашка сал. Сал бер. Сен жок болбойт мага. Тура эмес болгонде. Кайра. Бас койгон. Чегилген. Келиңиздер эң самый Таза жерге. Төшөк алып келе, төшөк. оюндун эң кызыктуу жери. Сиз кара бура. Кийинчи. Кара бура. Оюндун эң кызыктуу жери. Мына Таластын мыкты айымдары оюндун эң кызыктуу жери азыр. Жеңиш ким тарапта болот? Ережелерин айтып коелу, саналмай жок. Өзү жооп бериңиз. Мына Таластын айымдары. 1, 2, 3, Давай, давай, давай! Прогиб, прогиб! Сürep turabız, turanlar sürep turabız. Айымдар конокторго, сый конокторго орун бергиле, чайыңарды, бейман достуңарды көрсөтүүгө учур келди. Бардыгыңыздарга кенен дасторкондо күтөбүз. Токоюм бойлоп баратсам, суктан тип көзү караткан, алыстан келген адамдары кеткисиң келбейт ай Таластан. Алыстан келген адамдары кеткисиң келбейт ай Таластан. Береке нурун сепкен жер, канеке жашын төккөн жер, хан бакай кошой баш болуп кабыланай Манас ай өткөн жер, хан бакай кошой баш Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ihdinas sıratal mustaqim, sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad, lam yelid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad, lam yelid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samad, lam yelid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuven ahad.
Sadaqallahul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Tilavat Kur'an, salavat ayman uşul okugan Kur'an'ın soğudun Kuday'dın kullarına, Muhammed'in ümmetlerine, Müslüman pendesine uşul dünyeden ötüp etken жалпы ата бабаларыбыздын арбактарынын соопторуна багыштайм. Жараткан ошол пенделердин бул жалгандан билип билбей кылган күнөөлөрүн кечип жандарын жаннаттан кылып, жана ошондой эле ынтымакка уюшуп аткан ишибиз илгери жылсын. Амин. 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 Аллах айтканыңыз келсин. Кабыланай манас ай өткөн жер. Акшым кар сезип учкан жер. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү мына уюштуруп аткан талас коомунун уюштуруучу тобуна рахмат. Мына ушинтип башыбызды бириктирип, башыбызды жапатырмак болуп чогултуп, ынтымактан жакшы эс алып атабыз. Чолбонмай айчыңыз ай чыккан жер. Чокусу бип таласан чолбонмай айчыңыз. Байке. Мына балбандарды таңыстырып коелу. Сол жактагы балбан бирөө, сол жак оң жак бирөө өрөтөр. Сол жактагы балбан Сарыбаев Кылыч, Жалал-Абад областы, Сузак району. Кол чабып коюңуздар. Кол чабып. Кол көтөрүп кой. Экинчи балбаныбыз Абылаев Урмат, Талас району, Бешташ айылы. Биринчи, экинчи места үчүн, орун үчүн. Кана. Омин, кел, бата берер ке, омин деп. Омин. Омин. Омин, кел келе. Омин, Урмат, вперед. Orta yak Urmat biraz. Şaşpan. Urmat. Şaşpan, şaşpan. Okşay şaşpan. Bir oldu verin, ver ki oldu. Tart. Yedil vatan. Kırma. Kırma. Orta koy sakın, orta. Son atken bu kadar. Hiç kimi açko yok da. Ha, boldu jarayı. Tizginni kalma otmay, tizginni kalma ot, Tigi ola, tizginni kalma. Stop. Kamçıla faya, kamçıla. Sarat kamçıla. Tartnarı, cetelep koy Sarat'tı. Sarat çıkarbay. Kamçılap koy Sarat'tı. Sarat'tı kamçur. Kamçur sarga. Ötkara. Ekme молодец. Cetele ver ya, cetele. Bak. Kamçıda yok geldi. Oy. İyi ki çok
Урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргыз калкым жана таластыктар, мына бүгүн эртеден бери Кутмандуу талас коомунун ынтымак биримдигине чогулуп, ушунчалык жагымдуу окуяга бардыгыңыздар күбө болдуңуздар. Кечебизге алыскы Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын төрагасынын орун басары баш болуп, координациялык советтин жетекчилери, Москвадагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин өкүлдөрү жана ар кайсы коом уюмдардын жетекчилери келип, биздин коомубузга болгон каалоо тилек жакшы сөздөрүн айтып, элибиз ушунчалык ырахаттана эс алып, жаштарыбыз, балдарыбыз ойноп, спорттук оюндардын бир нече түрлөрүн көрүп, аларга ыктыярдуу биздин ишкерлер байгелерин сайышып, ак дасторкондо даам татып, таластын айтылуу 5 бармагы менен Кутмандуу конокторду мейман кылып, жаратылыш койнунда татынакай биздин кечебизге күбө болдуңуздар. Кудай буйруса, мындан кийинки жолугушууларыбызда бир бололу сиздерди дагы чакырып, маалымдап турууга убадабызды беребиз эместе. Бар бололу Кутмандуу кыргыз элим, ынтымагыбыз, биримдигибиз арта берсин, мекенибиз өсүп гүлдөй берсин, элибиз аман болсун. Рахмат жалпыңыздарга. Эмесе кийинки талас коомунун мындан аркы алгылыктуу иштери менен сиздерди кабардар кылып турабыз. Кийинки жолугушканга чейин бардыгыбыз эсен аман бололу. Алып баруучу мен Зарыл Өмүралиева, Кыргызстан Жазуучулар союзунан жана оператор Фархат Ниязалиев. Саламатта болуңуздар.